Assalamu alaikum туғандар, біз Баткен облысындабыз. Мына ушул тала, мына Рават деген моа жакта бир чоң айыл бар. Лейлек району менен чектеш турган. Баткен облусуна карайт. Мына болсо бул жакта болсо алдыда Актатыр деген айыл. Мына ушул талалар, бул эми азыр эң ичке жерине келдик. Бул талалар канча жылдан бери бош эле жатат да. Bir dağı nerse oturuzgalgan emес бұл жерде. Қанша жыл өтіп кетті. Bir dağı ушул жерге губернатор келген, губернатор ушуга бир фикир кылып аптыр да. Мынанын ар жагынан суу алып түшсө болот. Мисалы үчүн мына жерде туннель кылып казып туруп, мынанын аркасында өтө чоң Кыргызстандын суусу бар. Ошону алып өтүп туруп, мына жерлердин бардыгын бакка айландырсак болот. Биз болсо 26 миллиард сомду ошо көпөстөргө бөлүп берели деп атабыз да. Мына ушул жерге иштетиш керек ушул акчаны. Ушул жерге суу чыгарып, мына ушул жердин бардыгына бактарак отургуза турган болсо, бул жер жылына 26 миллиард сомдон пайда берип турат. Мына ушуну айтып какшап жеткире албай атабыз да. Бардыгыңыздарды ушул видеону бөлүшүңүздөр. Мына ушундай талаалар бизде толтура талааларыбыз бар ушундай. Мына ушул талаалардын бардыгын иштетишибиз керек. Biz emne bulardı kimge saqtap atабыз? Кытайларга берели деп сактап атабыз. Же сатайлы тажиктерге деп атабызбы? Же өзбектерге өткөзүп берели деп атабызбы? Кандай ой бар? Мына ушул талаалардын бардыгын өзүбүзгө иштетели. Башка бирөөлөр келип иштеткиче биз өзүбүз иштетели. Мына ушул талааларды эмне басып жатат мына? Биздин мамлекетибиздин башчылары ушуларды кандай түшүнбөйт? Мына ушул талааларды элге бөлүп бериш керек. Ал мына жерди иштет, суусун чыгарып берип туруп, суусун чыгарып берип, көчөт менен обеспечитип коелу. Арзан көчөт менен өздөрү сатып алат акчасына. Мына ушулардын бардыгы бак болуп кетет. Бардыгыңыздарды ушул видеону бөлүшкөн